Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Күнжелес каналы бул чыгарылышта Чүй облусунун Соклук районундагы Совхоз Фрунзе айылындагы белгилүү бир сарайдагы 2 данчак кунан жана палтарашка тайларды көрсөтүп берет. Мына ушул жылга сатыкка коюлду, азыр эси менин жанынан тосуп алды дагы. Биз менен биргеликте биринчи бир данчак бир бээ менен жеринен көрсөтүп беребиз дагы. Андан кийин данчак кунандарга өтүп, андан кийин 2 кичинекей тайды көрсөтүп беребиз туугандар. Сіздер қарап тұрыңыздар, азыр мына 2 бейін жетелеп шықты. Азыр есі менің жанымда. Сұрауларды бір четтен беріп тұрып, маалыматты ала баштайбыз. Сатылады екен. Жақшы бейле дейді. Салам алейкум тақсырым. Қандайсыз? İşleriniz жақсы бі? Саға шүгір. Мына 2 бей сізден? Ооба. Белгісіз данчак екен, ә? Данчак, таза данчак. Таза данчак. Өзі қаяқтан келген бұл? Бұлар Ростовтан келген. Ростовтан. 2 жыл болды. 2 жыл. Бұл өз қанша туып тұр ең бұл бейлер? Қаншаны жылқы бейлер? 2013 жылқы бей мұнау табыросы бар. Табырос бар. 5-ші, ал içindегі баласы 6-ші жылса керек. Боз азыр, ә? Боз. Көтең боз. Мұның мұрынғы балдары бар бұл сізден 2 жыл болған болса? Бұлардың бұйықы құлындарыны қаршқы жеп қойды жайларда. Құлындары жоқ болды. Көтең еркек туған. Мақылар, құнандар, балдары. Ошында құнандар мұның балдары ба? Азыр көрсетеміз. Жүріңіздер, мұны данчак бей екен. Азыр құрсағы шығып келішіп тұрады. Таза данчак 2019 деген табыросы бар дейді. 13 деген. 2013, ә? Жүріңіздер, мол жақта боз бейі тұрады. Бұл қаяқтың бейесі олып қалады? Бұл шаяқтан келген, Ростовтан. Ростов. Россия. Орлов, Орлов. Англичан. Полукровка олып қалады екен дашанда? Полукровка бұлары. Жақшы бей екен мұны бейлер көрдіңіздер бі? Мұнда күліксімал өңі бар екен бейінен тұрышынан. Анан ембіз көкіректерін көрсетіп қойалы бұйырса. Дене мүшесі қандай бейлер, бұлар бұйырса қандай балдарды берет, аз көресіздер. Данчактың қолтуғы таш екен мұны, кенендігін қараңыздар. Емі жақшылы, сіз қандай айғырларды қойдыңыз бұларға? Бұларға чүйділіне бір айғыр қойылған бұйын. Чоң айғыр қойылған бір. Жақшы айғыр қойылған бұ? Мүшелері келішкен айғыр қойылған. Мынау балдары че, олықлар қандай бейледі? Қандай айғырдан қашқан ле? Мұрынқы жылқы балдары, данчактың балдары. Ушу экөө тең данчактан качкан ошондо, э? Азыр мына чүйдүн эле эмесинен качкан булар. Чүйдүн бээси. Чүйдүн ушул жактын эле айгырынан качыптыр. Жакшы, мына бээлерди көрдүңүздөр. Буттарын, курсактарын, артын карап коюу керек. О жаныбар. Бир эми бул жака жетелесин эми баскандарын көрөлү, андан кийин муну кунандарды көрсөтөлү, данчак кунандар экен. Эми таза бээлер. Бүт жағы тазабы? О, жақсы. Балдардың қарайбы туғандан кейін жақшы? Жақсы қарайды бұлар. Одағы адам тепе-пеме қылбайды, а? Жоқ, биыл. Сіз салып көрдіңіз бі жағындағы қызығы жоқ па? Жоқ, салып көрбедік бұлар. Үйретші керек та. Үйретші керек. Бұл жоқшылық шайды. Hem apar baylasanız da bolot. Neyse gördük. Anan tigildiyda bir dançak. Anam olacakta bir dançak kunanlar turат. Ошондо кайсынысы кайсынын баласы болуп калат? Мынау 2019 жылы баласы көк бээнин. Көк бээнин. Эветеги көк палтарашка 2020 жылы баласы. Быйыл жазда туулган баласы ошол жакта туу эле карышкы жеп койду. Наркы бээнин баласы наркы ошо палтарашка алдагы данчак. Данчак бээнин баласы көктүн астында турган тай экен. Анында быйылкы туулган жеп койгон. Быйылкы туулган жеп койгон. Аркылы өзүнчө келген. Алда данчак, э? Күчтүү экен. Данчактарды көрөлү эми туугандар. Биз видеону пауза кылабыз, азыр бул жака алып чыксын. Анан баасын сурап коелу эми. Булардын эми бээлердин баалары канчадан болот эми боз бээлер? Бээлердин баалары 120дан сурап атабыз. 120 миң сомдон. Сүйлөсө түшөбүз, көңүлүңүз тапса түшүп бересиз. Сиздин көңүлүңүзгө жараша иш кылыш керек эми. Мал сиздики да. Конечно. Эми туугандар, кана бисмилла деп экран астында нөмөлөгө чалыңыздар, балким сиздерге насип кылат, жолуңуздар болуп кетсин эми. Бисмилла деп чалыңыздар. Көрөлү кийинки жылкы. Эң чыкыла турган жылкы. Эң чыкыла турган, мына тайларды алып, неберелериңиздерге эң чыкылып бериңиздер сүннөт тойлордо. Бээлер, бойлору деле орто бээлер. Чоң бээлер эмес көрдүм. Көк бээ где-то 1.60. Бирок сыны бар бээлер экен. Сыны бар. Мынау да ошол 1.60 чыкпайт бирок. Бир холкасы чыгышы мүмкүн, бири чыкып эмелер. Сынуу бээ бирок. Сынуу жакшы экен. Эми жылкы жаныбар. Жаныбарлардын эң арасынан адамга жагымдуусу жылкы деп коет го. Жакыны дагы. Мына туугандар, эми алып чыксын, биз видеону пауза кылабыз.
Тугандар, мынау данчак чыкты. Бул жанакы көк бээнин баласы. Атасы данчак. Ошондо бул энеси өзү данчак менен английский дедиңиз беле? Энеси Орлов менен английский. Экөө тең күлүк жылкылардан, демек высококровный, бирок полукровь болот экен да, Каны көп, бирок эки порода аралашкан үчүн полукровь болот экен. Караңыздар, келишкенине. Ого. Мүчөлөрү жакшы. Буйруса эми семирип, толуп, дагы бир жылдан кийин мүчөлөрү дагы жанына чыгып билинет экен да. Азыр мына карап коюңуздар. Кунан экен. Мунун бою канча чыгат эми? Бою 1.60га жетпейт. Жетпейт а бар? 1.55 дейли, мейли ан жагына эми ала турган болсоңуздар өлчөп көрөсүздөр. Ушундай жайынан турсун, мен туяктарды, буттарды, бакайларды, көкүрөктөрдү көрсөтүп коем. Негизи турганы өтө жакшы экен. Колтуктары кенен. Буйруса толуп кийин өзүнө келсе көкүрөктөрү чыгат. Мүчөлөрү бөлүнүп. Арткыңкы буттарын карап коюңуздар. Булардын буттары тазабы? Оору сыркоосу жокпу? Эч кандай. Ден соолугу жакшы бар. Сындуу экен, Алды бийик жылкы экен, Просто буларды мингиге үйрөтүп миндирдик биз, катуу миндирдик да үйрөтүп. Булар эми үйрөндү, Катуу Кунан мезгилинде. минилди, тоого минилди булар. Ошол үчүн булар эти жогураак азыр. Эти качып турат азыр. Бирок эмеси жок да мындай. Үйрөндү да булар уже такшалды минди. Кунанында. Жакшы. Жакшы кылып үйрөтүп алса болуп берет. Бул жага тарбия бериш керек экен. Баскандары жакшы экен, көрдүңүздөр тугандар. Жылкы, жаныбар. Сын бар экен. Азыр эми чүйдө кече суукта жүндөр өсө түшкөн окшойт, Короодо бош туруп. Сууrak. Кече суук, катуу суук болду. Эми кайра күн чыгып калды. Муну канча деп атасың? Буларды 2000. 2000 доллар. 170 миң сом. 170 миң сом. 170 миң сом болот экен, караңыздар. Жаныбар. Жакшы аттын балдары бар. Жакшы аттар. Атасы данчак болгондо чоң ат беле атасы? Азырда бар атасы. Азырда барбы атасы? Атасы Ростов деген. Чоң, жакшы дейт, көрдүңүздөрбү? Мен бир досум ташыйт, өзүм жакын досум. Россиядан ташыйт. Ростовдон ташыйт. Сизге алып келип берген. Андар билет алган. Чыңгыз деп. Чыңгыз аке алып келген экен. Ошондо бул боос болуп келген да? Бул кулунуда келген энеси менен. Энеси боос болуп келип көктү тууган. Булар кулунуда келген экен. Бул ошо көкчө болчу. Бүйүрүшү чоңоюп кетти. Алар да чоңоюп кетет быйыл. Бул ошо булар биринчи жылы мына биздин чөп кемеге көнө албай туруп анан кетет экен да. Үйрөнүп кетти андан кийин. Биринчи нарк Көктайда айлогон экен, экөө бир экен да энеси. Ана эми муну байласында экинчи данчакты алып чыксын эми. Ал жанакы бейлерге тиешеси жок, бирок ал таза данчак, Ал таптаза. Алып келсин, о жакта турат, табролору менен. Азыр мына чатка аяктарын көрсөтүп коюңуздар, арткыңкы чаттар деп коет го, таш-ташты караңыздар. Башкача таштайт экен бутты, Ошондо бул эки шыйракты бири-биринен алыс алып таштайт экен, Баягы чатыштабай деп коет го. Муногу таптаза данчак, Россиядан келген данчак, таброосу менен. Көрдүңүз, бул өңү баары башкача болот экен, Таза данчактын өңү, жаныбары. Моюндар узун, суагай го бул. Бул күчтүү экен, Бул да эти качып турат го, таксырым. Буга эмне болгон эми? Буларды өзү минип үйрөтүш кыйыныраак да негизи. Булар ошон үчүн бирок ырык кылып, мунун арты менен алды моюндар узун экен, жылкынын. Арты бийик, моюндары да узун. Булар катуу минилди да. Кылык чыгарбасын деп миндирдик да. Бул жака көнүшүп алды акыр абасыга. Ооруган жокпу келгенден кийин? Тазабы азыр? Тоодо минилди болгондо. Булардын да эми алды артын көрсөтүп коелу. Булар жазга бышты да ошондо, Бышты болот жан. 3 шыйрагы ак, бешенеси кашка. Сөз жок. Эми бир бастырыңыз эми. Артыны көрсөтүңүзчү, кантип басат экен бул. Булар эми ушу минге эле үйрөтүлдү да, эми булар тарбиялаш керек. Эми тарбиялаш керек. Мунун баасын канча дейсиң, таксыр?
Bunun kundele oşam nedir ele var. 2000 dollar. 2000 dolar, 170 bin son. 170 ming so'm. Bunlarla koyduk 5000 dolar dedik. Bunda öyle. Dançaklar. Ulaqtauşular çırqayta tura alıp kaçkanda. At jetkizbey, iyi kölömdü. Kuluk жылқылардың arasında en kölömdü kuluklar uşu dançaklar. İki asıyı bolğondan jetlip çoğoyat da. Kayınızında bunday olup duruyor ettiler. Beç. İki asıydan jetlip ketedi. ketedi. Ötüp bir asıyı bolğondan tolu başlaydılar. Moynuları başka tolup. Bunu da saktı eki ötedi. Çoğoyat. Bunu da hemen bir çimini var okşayda. Sekiri basam deydi ko. Semirse çeta qina qo'yadi okşayda. Şunun için bunlar alıp kalma bir öttük. Söz yok. Жақсы жылқыларыңыз бар екен. Мына ушуларды эми адамдар алып барып жылқы кылып менсин деп атасыз эми. Алып бенчи кылып жакшына кылып тарбиялап аткыл болсо. Мына турушун өзүңүз да карап коюңузчу мына. Жакшы. Жаныбар. Бул да 2000 доллар, 170 миң сомго айтканда. Экран астында номерлерге байланышыңыздар, биз да жакыныраак баралы. Жылқы мага жакты, сиздергечи комментарийге калтырып коюңуздар өз оюңуздарды. Жакшы экен. Кулак баштар, габариттери жайында экен да мунун. Таза данчак. 5 тегерегинде бойлору экөөнү тең. Көн бой бирдей ошондо. Бирдей. Өлчөбөдүк, бирок примерно мындай мен караганда. 1.60 дебей там. 1.60 жок чыкпайт 1.60. 1.55ке жетип жетпейт. Тош чыгат 55 билбейм. Деберели. 1.50ден өйдө деп коер. 1.50ден өйдө. Жакшы. Муну да байлайлы эми. Баасын айттык, көрдүк. Жылкы түшүнгөндөр бир көрүп түшүнөт өзү. Бул эмелери менен табролору бар мында. Көрдүңүзбү? Табро. Oo, жанда турат, көрдүңүздөр? 2019 ошондо? 19 билек. 2019. Муну тайларды чыгаралы. Бул тайлардын мына экөө байланып турат. Таза алып келгенде билебиз. Булар энеси, бирөөсү данчак. Аркыныкы жана данчак бейди. Муну көк бейни баласы. Булардын аталары кандай? Экөөнүн тең атасы ушу данчак айгыр, чоң айгыр. Экөөнүн атасы бир, а? Бир, үчөөнүн атасы бир. Бул Аркыныкы эмес, муну. Жок, мына. Кичине жээде тай, көк тай. Бул данчак тай, үчөөнүкү бир. Болду. Экөө бир тууган да ошондо. Атасы да бар. Муну менен бул бир тууган экен. Азыр эми эки тайды алып барып көрсөтөбүз. Биз жакыныраак баралы, барып чечип даярдагандан кийин көрсөтөбүз. Азыр жаш тайлар келди. Ошондо булар жайлоолоп келди да, Булар. Жайлоого чыгып келди. Мына жээде тай, данчактын баласы. Атасы дагы данчак айгыр коюлган экен, жанагы данчак бейнин баласы. Көрдүңүздөрбү? Жээде тай. Быйылкы тайлар ошондо булар. 2020бы? 2020 булар. 2020 экен. Полторашка, да? Полторашкалар. Мына карап коюңуздар, эми сын бар экен. Анан үчөлөрү кийин чыга баштайт да буйруса. Ошондо энесин көрдү, туурабы? Жамбаштарды көрдү, буттарды көрүп алыңыздар. Азыр мына жактан азыр белдери көрүнөт, курсактары. Курсак бар экен чындап. Ана бир айландырып коюңузчу. Анан буларды канча деп атасыз? Буларды 70тен деп койдук. 70 миң сомдон. Доступный ба. 70 миң сом. Долларга bir 750 доллар. $1,5 2000 доллар дебедик биз. 70 миң сом. 70 миң сом экен. Базар баасы деп. Ана көрдүңүздөр, а? Буйруса булар кийинки жыл мүчөлөрү чыгып өсөт. Анан эмне булар башында кичирээк болот экен, а, данчактар? Нормально эле өзүнүн ошол возрастына булар. Азыр орто эле эми. Баягы данчак десе көпчүлүгү Россия бою узун экен, о деп ойлошот да көптөрчү. Завод, чисто завод, кони заводдон келгендер да алар. Көрдүңүздөр, а, туугандар? Булардын эми бакчасы ошончолук бар. $12 миң доллардан бар. Боюна жараша, а? Боюна көрөт. Буларды эле 1.60 тегерегиде ат болот да, тарбия. 1.60 тегерегиде ат болот дейт. Тарбиясына карайсыздар эми. Сыны бар экен. Анан эми кайра жетелесин эми. Көк тайды көрөлү, эң акыркы тай. 70 миң сом. Бул экөөнүн баасы бир ошондо? Бир эле экөө. Экөө бир. Төртөөнүн тең алган адамга жакшы түшөсүзбү? Подарка ям берем. Жанагы истан чыгып атпайбы анча-мынча. Биздин тааныштар жанагы мына атты алса, мына данчак тайды кошуп берем, подарка кылып деп. Тай кошуп бере албайм. Ана көк тайды алып келсин эми.
Көктай чыкты. Ушу точно чоң суагай жылкы болот окшойт да. Моюндары узун. Мынау да сын бар экен бирок. Бу энеси күлүк да ошон үчүн да. Энеси Рысак менен Орловский менен английский аралаш деди. Энеси полукровка. Атасы Данчак. Бирок күлүк жылкылар, кандуу жылкылар. Мүчөлөрү жакшы беле? Мүчөлөр. Мынау жакшы жылкы экен. Алды бийик экен, а? Алды бийик. Энесине окшош. Энесинде алды бийик турат эле. Да булар чоң. Мына өркөчтөрү, арты дагы жаман эмес. Алды жакшы. Моюндар монтип, мындай болуп турат. Чоңойсо кайкалап, узун суагай, улактын үстүнөн карай турган тайлар экен да. Алды артын көрүп коюңуздар эми. Мына кашкасы бар. 4 түптен ак, 5 кашка экен бул. 5 кашка. Дагы барбы тайлар анан сатыкка же? Алтоо кашылар эле. Болду ушулар. Ана айландырып бир рет көрсөттүк, ары жете эле басын эми, чатка аяктарын көрөлү, арткыңкы сандарына. Бул да жайлуу болот ошондо. Жакында эле келди. Жакында келди. Эми семире баштайт экен да. Жылкы жаныбар туугандар, жылкыны алып багыңыздар. Жылкыда барака бар дейт го. Негизи материалдык жактан эсептесең, математикалык жактан эсептеп, материалны эсептесең актабайт, а? Анан эле баракасы бар дейт, эч расход кеткени сезилбей калат го. Караңыздар. Өзүнүз бар да мында. Туугандар, сиздер да жылкы алып багыңыздар. Жакшы жылкар экен, бир четтен көрсөтүп бердик. Мунун баасы дагы 70 000 сом. Эми долларга айтсак, канчага чапчыйт? Азыр калькулятордон көрүү керек. Менимче бир 750 доллар же андан ашыкта болуп калышы мүмкүн. Ушу 6 жылкы сатыкка коюлду. 2 кунан, 2 бие, 1 полторашка. Көрсөтүп бердик. Сиздер дагы экран астындагы номерлерге чалыңыздар. Долларга которгондо мондай болот экен, 820 доллар. 820. 800 доллардан экен, мындайча айтканда. 800 доллардан дептир, анда эмесе биз көрсөтүп бердик. Аманчылыкта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Так адресин дагы бир жолу кайталайбыз. Чүй облусу Совхоз Фрунзе айылы, Сокулук районуна караштуу. Объезднойдун бою туугандар. Авторынок тарапта.